Сокулук району, Чүй областында Сокулук району эң чоң райондордун бири. Бул бир эле Чүй областында эмес, бул республика масштабында экинчи орунда турган райондордун бири. Бул менин ата журтум деп айтсам мен жаңылбаймын. Негизинен бул жерден бүт бала чагым, жаш кезим, андан кийин мен өзүм ойлогондой эле кийин ушул Сокулук элиме кызмат кылып берейин дегендей эле ушул жерден өзүмдүн кызмат ар кайсы кызмат жумуштарында ушул райондо өзүм эмгек кылдым. Ар кайсы тармакта иштесек да, айыл өкмөт тармагында да иштегенде да канчалаган проектлерди алып келдик. Бул проектлер элге керектүү проектлер болду. Мисалы мен айтканым мына, мисалы 20 жылдан бери ала албаган бала бакчаны 3 жыл соттошуп, ошол жерден баягы мыйзамсыз ал жерге биздин жарандар баягы өз убагында кирип алып, анан кийин ошол ишке ашырып, райондук соттон баштап жогорку сотко чейин мыйзамдуу чечим чыгарттырып, азыр болсо ал жерде 400 балалык бала бакча болуп, мына Абапаловка аймагында Кудай буйрса өз тармагы менен иштеп жатат. Мен эң биринчи көйгөйүм мына Сокулук районунда эң биринчи көйгөй бул трансформация маселеси болуп атат. Мына биздин шайлоочулар каерге барбасак да эң биринчи суроону ушуну берет. Анан кийин мен айткан себебим, мен муну сыртынан эмес, ичинен билем. Кандай көйгөйлөр. Баягы кылмыш ишин козголгон иштер дагы бар. Мыйзам бузууга жол бербей, мыйзамдуу жолу менен ошо трансформация маселесин чечиш керек. Түзмө-түз мына канча жылдан бери мына ички мигранттар биздин баарыбыздан бир топ Кыргызстан 4 бурчунан келген эли. Аны биз чечпесек болбойт деп айтсам мен жаңылбайм. Мына айыл өкмөт болуп иштеп жүргөндөн бери, зам биринчи орун басар, акимдин биринчи орун басары болуп жүргөндөн бери мына канча деген акциялар болот, канча деген митингдер болуп атат. Мунун баары эмне болот? Мунун баары трансформацияга жардам бериңиздер деп атат. Анан трансформация маселесин чечилсе, калган инфраструктура маселелери чечилет. Өзүмдүн элиме кайрылганым, урматтуу менин Сокулук районунун жарандары, туугандарым, ушул астыңкы шайлоодо силерден сураныч, эч кимге сатылбай, туура жана жүрөгүңөр менен чечим чыгарып, жана добуш берүүңөрдү суранам.